Сыдыков Жапар Ашмалиевич бала кезинен атасынын формасын, медалин көрүп, милиция кызматкери болууну кыялданып чоңойгон. Анын атасы Ашмалы Сыдыков өмүр бою милиция кызматында иштеп, ардактуу эс алууга чыккан. Ата-энем мен 2 жашка чыкканда Кара Балта шаарына көчүп келишкен. 1977 жылдан 1987 жылга чейин Макаренко интернат мектебинде билим алдым. Андан кийин аскерге барып, 1997 жылдары милиция кызматына кабыл алындым. Атамдын кийген формасын, төш белгилерин көрүп, суктанып чоңойдум. Ошол бала кезимден эле атамдын жолун жолдоп милиция кызматкери болом деп кыялданчумун. Аскерден келгенден кийин башка кесип менен алектенгенге аракет кылдым. Бирок эмнегедир бул жумуш мени өзүнө тартып турду. 1997 жылы Ички иштер министрлигинин милиция генерал-майору Жапар Шабиров атындагы республикалык окуу борборуна кирип, ал жерде 6 ай окудум. Аны бүтүп, Жайыл райондук күзөт бөлүмүнө орношуп, банктарды кайтардым. 2 жылдан кийин Кара Балтадагы Тамагаш техникумуна барып, 3 жыл билим алгам. Кийин Жусуп Асан атындагы Кыргыз Улуттук университеттен юридикалык жогорку билимди алып чыккам. 2004 жылы Сосновка айыл өкмөтүндөгү 2-3 айылга аймактык тескөөчү болуп жумушка кирип, ошол жылдан 2006 жылга чейин иштеп пенсияга кеттим, дейди ал. Жапар Сыдыков 2007 жылы Эр-жигит аттуу республикалык сынакта баш байгени жеңип, медаль, грамота жана 50 000 сом менен сыйланган. Мындан көп өтпөй буйругу менен Таласка баруучу туннелдеги өкмөткө тургам. Бирок 20 күндөн кийин мурунку эле жумушума өз калыбым менен бардым. Эмгек жолумда бир топ медаль, ардак баракчалар менен сыйландым. Чынын айтканда, милиция кызматкеринин жумушу татаал жана кызыктуу. Эгер чын дилиң менен милиция кызматында иштебесең, анда мыкты кызматкер болуп чыга албайсың. Ар кандай мүнөздөгү адамдар болот. Айрым адамдар бир айтканды түшүнсө, кээ бир адамдар миң айтсаң да түшүнбөйт. Ошол учурда адамдардын тилин тапканды үйрөнүп, алар менен сүйлөшө билиш керек. Кызмат учурунда куурч окуялар көп эле болду. Бир окуяны айтып берейин. Кош бойлуу келин жолдо кетип баратса, мас абалында айылдаш жигит тийишет. Келин ага каршылык жасаганда, жигит аны таш менен жанчып өлтүрүп, өзү качып кеткен. 3 айдан кийин кылмыштын бетин ачканбыз, деди ал.